Саясат, экономика, маданият. Бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап, күн чабыт. Саламатсызбы угарман жана көрөрман. Бүгүн 26 сентябрь күнгө дүйшөмбү Маралдын таңкы эфирлерин баштайбыз. Микрофондо Бахар Хакимова. Бүгүн биз Кыргызстан менен Жапан өлкөсүнүн Япониянын алакасы, кызматташуунун мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сөз кылабыз. Бизде студиябызга Жапан мамлекетинде билим алып, көп убакыт ушул жакта иштеп, кызматташып келе жаткан аналитик, саясатталуучу Сейтек Качкынбай бар. Саламатсызбы, Сейтек мырза? Саламатсызбы, Кутмантау. Студиябызга. Бизди угуп жана Facebook'та түз эфирде көрүп жаткан угарман жана көрөрмандар, эгер сиздин дагы сурооңуз же пикириңиз болсо, байланышка чыксаңыз болот. Студиябыздын номери 0312 68 06 06. WhatsApp номер бар 0709 68 06 06. Сурооңуз же пикириңиз болсо байланышыңыз. Анда баштай берели. Сентябрь айынын башында сиз Япониянын тышкы иштер министрлигинин расмий чакыруусу менен барып келдиңиз бул өлкөгө. Ал жерде бир топ жолугушуулар болгон экен. Социалдык тармактарда бөлүшүп жаттыңыз. Биздин угармандарга дагы кызык болуп жатат. Кандай бул бир гана ушул Кыргызстан менен Жапандын алакасынын 31 жылдыгына арналып уюштурулган сапар болдубу же кандай иш-чаралар өттү, жалпы маалымат берсеңиз? Саламатсызбы, Бахар, саламатсызбы жалпы угармандар. Атайын чакырганыңызга рахмат, ушул темага козгопчу. Ооба, мен сентябрдын баштарында ушу Жапандын тышкы иштер министрлигинин расмий чакыруусу менен конок катары бир жумадан көбүрөөк убакыт болуп келдим да. Негизги максаты эмнеле деген нерсе да, бул жерде моюмча мен жеке баамдоомдо бир 2-3 максаты барбы деп ойлойм да. Биринчиси бул сиз өзүңүз айтып аткандай Кыргыз-Жапан алакаларынын түзүлгөнүнө мына 30 жыл болуп атат да, туурачы быйыл. Ошол юбилейдин тегерегинде булар дагы ошону шылтоолоо оюмча атайын кандай десем, Кыргыз менен Жапандын мамилесин чыңоону максат кылышат арийне. Ошол жерде ушуга чейин Кыргыз-Жапан алакаларынын мамилесин чыңоого өзүнүн салымын кошуп келе жаткан, таасирин тийгизип келе жаткан киши деп өзү негизи ошондой маңыздамага айтышты да. Ошол киши катары сизди мындай чакырган атабыз, мүмкүнчүлүгүңүз болсо келип кетсеңиз жакшы эле депчи. Анан кийин негизи буну май айынан бери пландашып жүрөт да болчу. Май айында бирок Жапан коронавирустан ачыл элек болчу анда. Анан кийин кайра июнга жылды, кийин анан бул августка жылды да. Августка дейм да, могу сентябрдын башыначы. Бирок Жапанда азыр дагы деле жабык экен. Карасам маска режимде жүрүшөт. Бирок эми эмне ачылып атыптыр. Мен Жапанга жеткен күнү буралар ПЦРди алышты да, биринчи жерде болуп. Ошого Жапандын максаты оюмча ошо Жапан тышкы иштер министрлигинин максаты ошо Кыргыз-Жапан алакаларын чыңоо, аны тереңдетүү, аны өнүктүрүү да, ошого өз салымын кошуп келе жаткан потенциалдуу деп каралган оюмча кишилерге басым кылган болушу мүмкүн да. Мен башында ойлогом канча киши болуп барабыз десем, жок, сиз жалгыз өзүңүз эле барасыз деп айтышты. Ошого жемиштүү болду деп ойлойм. Аябай эртеден кечке чейин күнүгө убакыт болбой атты, кечке элечи. Баягы кээ биркелер айтат го шопинг депчи. Шопингке убакыт болгон жок, чынын айтайынчы. Себеби дегенде эртең менен башталып атты график. Себеби ар жерлерде жолугушуу болуп атты да. Жалпы жөнүнөн жолугушуу жөнүндө айта турган болсок, 3 багытта 3 чөйрөдөгү жолугушуулар болду десек болот да. Биринчиси бул расмий кишилер менен, бул тышкы иштер министрлигинин Борбор Азия жана Кавказ департаментинин жетекчилери менен, ошол жердин кызматкерлери менен жолугушуу болду. Хоккайдо аралынын мындайча айтканда, Хоккайдо дегенде до деп коет, бул мындайча айтканда Хоккайдонун администрациялык борбору да, мындай облус центр десек болот, ошол сыяктуу чет өлкөлүк кызматташуу департаменти менен да жолугушуу болду ал жерде дагы. Ошентип Жапандын тышкы иштер министрлигинде 2 жолугушуу болду. Кийин дагы бир маданий бөлүмүндө дагы жолугушуу болду. Андан сырткары илимий чөйрөдөгүлөр менен жолугушуу болду. Бул мен өзүм билесиз, Васида университетин бүткөн болчумун.
өзүм профессорум менен жолуктук. Жана анын шакирттери 4 шакирттин убактысы мүмкүнчүлүгү болду. Биз барыбыз жолугуп академикалык чөйрөдө азыркы геосаясий абалды талкууладык көбүнчөчү. Украина орус согушу мындан ары кандай болот, анын келечекте Кыргыз өлкөсүнө таасири кандай болот, согуш негизи бүтөбү же бүтпөйбү, дүйнө кандай болот дегенчи, өзгөчө ушу Кыргыз-Жапан мамилелерине кандай таасир болушу мүмкүн деген маселелер көбүнчө козголду да. Андан сырткары Киото университетинде бир Обия деген профессор айым менен жолуктум. Ал Өзбекстан боюнча адис экен. Борбор Азиядагы исламды изилдейт экен. Өзгөчө азыркы учурда аялдардын абалы кандай, азыркы постсоветтик коомдогу исламдын абалы бүгүн кандай, Борбор Азияда жайылышы кандай темп менен кетип атат деген маселелерди каралды. Андан сырткары кызыгы Хоккайдо университетине барганда ошол ал жерде Советтер Союзунан бери СССРди аябай терең изилдеген Срабыкен деп коет, славян изилдөө борбору бар да. Ошол жерде мени абдан кубандырганы, ал жерде Мирлан деген жаңы кыргыз ишкер илимпоз жигит пайда болуптур. Университетте иштейт. Университетте иштейт экен. Менин профессорум өзү ал жерде 20 жыл мурда иштеп кеткен киши эле да. Кубантканы ошол жерде биздин кыргызча сүйлөгөн биздин кыргыз жигит пайда болуптур. Ошол жерде жаңы эле жумушка кирип атыптыр. Азыр мына илимий кызматкер болупчу. Докторлугун ошо быйыл эле жактаптыр. Өзү тарыхчы экен. Мындайча айтканда, ошол Советтер Союзунун учурунда Кыргыз Республикасын изилдеп атыптыр да, Кыргыз Республикасынын түзүлүш шарттарынчы. Анан ошо жакшы жери өзү Хоккайдону эки кыргыз багынтып атат да. Биринчиси илгери Ишенбай Абдыразаков болчу, раматылык. Ал Советтер Союзунун ошол жерде консулу болуп кеткен билесиз. Генералдык консулу болуп кеткен. Андан кийин азыр бул жигит ошол жерде Срабыкен деген белгилүү ошо изилдөө борборунда ошол жерге кызматкер болуп келип атат да. Себеби оозуң ачыла турган жер ал жер. Архив, илимий архив, тарыхый архив аябай чоң жер да. Советтер Союзунун учурунда чыккан Кыргыз Республикасындагы гезиттердин дээрлик баардыгынын подшивкасы бар экен. Аны бүт электрондоштуруп коюптур. Ошол жака окуйм дегендерге дагы жакшы да, мүмкүн келечек кыргыздар. Ошол экинчиси бул ушул академикалык чөйрөдө илимпоздор менен жолугушуу болду. Ал үчүнчүсү бул маданий болду. Жапандын максималдуу мени буну бирок өздөрү сурады. Сиз маданий жактан эмнелерге кызыгат элеңиз деп. Мен ошол өзүм Жапан тил тарыхынын музейине деген сыяктуу алардын синтаистик храмдары бар, ошолорун көрөйүн деп, мындай пикир алмашып көрөйүн деп, ошол жаатта да маданий жагын карап көрдүм да. Нинжалардын мектебине барып көрдүм. Ошол сыяктуу. Эми бул көбүнчө хоббиге окшош нерсени сурашты да, бул маданий алака болду. Ошондой. Өзүңүз кандай ойдо калдыңыз? Мындай сиз үчүн кандай пайда болду? Эми бул негизи Жапан, мен өзүм билесиз да, 12 жыл дээрлик 12 жылдан эгер катташып жүргөнүмү айтсам, эми андан деле көп деңиз. Мындай жалпы жөндөн 12 жылдай Жапанда жүрдүм да. Ошого Жапан менен негизи расмий деңгээлде дагы мындай мамилелерим бар болчу. Академикалык чөйрөдө, анан деги эле көп чөйрөдөчү. Анан кийин ошого Жапанга барып, мындайча айтканда саатыбыздын стрелкаларын, минуталарын текшерип, бир эле кетип атабы биз же жокпу деп, биздин саат алга өтүп кеттиби же артта калып калдыбы деп текшерип келгендей болдум да негизиненчи. Бүгүн Жапан бул кантсе дагы дүйнөдө 3-чү экономикада эң илимий техника жактан, технология жактан алдыңкы бүгүнкү авангард өлкө. Ушул өлкө бүгүн пандемияны кантип жеңди, деги эле азыркы дүйнөлүк Украин орус жаңжалынан же болбосо Орусиянын агрессиясынан деп койсок деле болот, тагыраак айтканда. Учурунда негизи дүйнө өнүгүп аткан учурда булар кандай чара көрүш керек? Негизи бул тополоңду негизи токтотконго алар таасир эте алабы дегич. Негизи тынчтык болсо жакшы болот эле деген нерсе да. Ошого окшогон нерселердин тегерегинде талкуу болду. Мындайча айтканда,
өтө пайдалуу болду десек болот да. Экинчиси дагы эң маанилүү нерсе, бул жерде мен баса расмий эки жерде айтпай кетипмин. Ротобо деген think tank борбор бар Токиодо. Андан сырткары JETRO деген Жапандын эл аралык бир уюму бар да. JETRO бул Жапандын тышкы соодасын изилдеген, жөнгө салган уюм да. Себеби билесиңер, Жапан дүйнө менен соода кылган үчүн бай өлкө. Андан сырткары Ротобо деген бул атайын Орусия жана жаңы эгемен өлкөлөрдү менен болгон жапандардын ишкерлик чөйрөсүнүн өз ара соода алакаларын, соода мамилелерин мындай изилдеген борбор да. Ошол жерге барганымда мага өзгөчө ошо жалпы ушул визитимин миссиясынын терең мааниси ошол жерде жаткан окшойт деп ойлодум да. Негизи көп ал жерде илимпоздор негизи көп учурда ал жер илимпоздор деп айтсак болот, бирок мындай think tank да, мындай практикалык кеңештерди берген жер. Ачык 2-3 маселени айтып койду да, мындай бир чети арданып, капада болосуң, бир чети. Анан бирок ошону билип жүрүү да маанилүүбү деп. Себеби дегенде кыргыз Жапан алакаларын ал жерде могу жерде мага графаны беришти да. Могу жерде көрсөңүз эгер муну кызыл бул азыр Жапандын Кыргыз Республикасынан жасаган импорту да. Карасаңыз нөл дээрлик нөл да. Жапан бизден эч нерсе деле импорт кылбай калганын көрүп турабыз да. Бир гана 2003 жылдары жакшы импорт кылып аткан экен. Анан мына 18де жакшы импорт болгон экен. Кийин түшүп кетти дейт да. Ошого Кыргыз Жапан алакаларында соодабыз аябай адам ыйлаарлык эле болуп турат да. Биз Жапандан импорт кылып атабыз, бирок Жапан өзү түз биз менен соода кылбай атат деп. Бир гана ал жерде жакшы жагы ушу бал бар экен бизден. Балды импорт кылат экен жапандар. Өзгөчө азыр. Бирок бул да өзүнчө бир проблемасы бар экен. Себеби дегенде Жапан эң дүйнөдөгү стандарт сапатты талап кылган үчүн бал мисалы бирөө контракт түзүп 20 тонна бал алып бара турган болсо, жапондорго ал жакты дейли, бизге дагы алып кел. Биз эми 200 тонна алабыз десе, биз 200 тонна алар талап кылган сапаттагы көлөмдү бере албайбыз дейт да. Мисалы биздин ат башыдагы бал, мисалы Жапанда азыр 200 граммы $30 деп кое койсоңуз болот да. Ошондой сатылат да, мисалы интернетте ал жерде. 400 граммы мисалы $46 деп турат. Жапанда келген аябай популярдуу ат башынын ак балычы. Бирок биз ал ченелген гана көлөмдө болуп атат да. Эгер алар көп талап кыла турган болсо, биз ал көлөмдү бере албайбыз. Биз да ойлойбуз, экологиялык таза бал бардыгы эле окшош деп ойлойбуз, бирок ал жерде изилдөөдөн лабораторияга келгенде бизде көбүнчө арылар ооруп калбасын деп бизде укол берет, антибиотиктерди берет, анан ал балга өтөт. Балды текшергенде эле антибиотик дарысы көп бал болуп калат дагы, анан көлөмдү бере албайбыз да биз. Ошон үчүн бул жаатта дагы балким келечекте ойлоно турган, иш кыла турган мүмкүнчүлүк бар да. Бирок кыргыз балы аябай популярдуу болуп, ага мындай спрос чоң болуп атканы сүйүнтөт экен. Сейтек мырза, сөзүңүз каралжы, азыр сөзүңүз оозуңузда болуп турсун. Бизде кыска жардама бар экен, аны угуп алып кайра уланталы. Марал үналгысында жарнама. Кеңсени керектүү буюмдарсыз элестетүү мүмкүн эмес. Ошол майда нерселер сиздин жашооңузду жеңилдетип, иш күнүңүздү ырахатка бөлөйт. ТК дүкөнү сизге кеңсе буюмдарынын бардык түрлөрүн сунуштайт. Бизде мектеп үчүн товарлардан баштап бардык кеңсе буюмдары, доскалар жана сапаттуу шкаф сейфтер бар. 3W Чекит Дестан Чекит KG сайтынан онлайн буйртма берсеңиздер болот. Шаар ичинде 3000 сомдон жогорку сатып алууларга жеткирип берүү бекер. Дарегибиз Манас проспектиси 7, Бөкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Токтогул көчөсү 87А, Мото соода борбору. Кененирээк маалымат 0702 435 408, 0702 435 407 номеру аркылуу. ДК канцелярдык буюмдар дүйнөсү. Быстро продавайте оборудование с платной рекламой на Лалафо.
İşiniz ilgeri bolsun. İlgeriletmek bizden bolsun. Jarnama üçün 0551 20 10 00. Угарман жана көрөрман Маралдын түз эфиринде күн чабыт программасын угуп жатасыз. Бүгүн биз Кыргызстан менен Жапан өлкөсүнүн алакасы тууралуу сөз кылып жатабыз. Бизде студиябызда саясатталдоочу, аналитик Сайтик Качкынбай бар. Сиздин да сурооңуз же пикириңиз болсо байланышка чыксаңыз болот. 0312 68 06 06 студиянын номери, WhatsApp номери 0709 68 06 06 номерлары. Сайтик мырза, ушул Кыргызстан менен Жапандын алакасы тууралуу бир аз сөз кылдык буга чейин. Бүгүнкү күндө биздин кызматташтыгыбыз кандай деңгээлде? Мисалы сиз импорт аябай аз төмөн деңгээлде деп айтып кеттиңиз. Мисалы эң жөнөкөй эле алсак, Кыргызстанга ушул Япония тараптан салынган инвестициянын көлөмү канчалык? Ушул экономикалык соода алака кандай бүгүнкү күндө? Негизи алака деп атканда биз дипломатиялык алака бул алакалардын бир нече алаканын бири гана десек болот да, дипломатиялык алака. Андан сырткары саясий алака дешибиз мүмкүн. Бирок негизги алака менчик чөйрөдө болуш керек да. Жапандын билесиңер, Жапандын экономикасынын 99,7% бул чакан жана орто бизнестен турат структурасычы. Мындайча айтканда, Жапан экономикасы дээрлик менчиктен турат десек болот да. Демек, бизде бизнес ишкерлердин ортосундагы мамилени биз айтышыбыз керек да, өзгөчөчү. Бул жактан алып караганда, азыркы Жапандын Майда деген элчиси мырза келерки айда кетип атат, миссиясы бүтүп. Ал кишинин айтканына караганда, Кыргыз-Жапан алакаларынын потенциалынын 2% колдонулуп атат дейт да. 98% колдонулбай турат дейт. Ошого мына бир фактын алып көрсөтүп айтып кетейин. Мисалы, Кыргыз Республикасында мына Жапан менен алака түзүлгөнүнө 30 жыл болду деп атабыз. Бирок канча инвестор бар деген суроо да. Кыргыз Республикасынын экономикасына Жапандан келип инвестиция кылган бүгүнкү күндө жалпы 5 эле компания бар экен. Өлкө боюнча. Өлкө боюнча 5 эле компания дейт да. Бирок аны деле азыр көчөдөгү Орто Кыргыздан токтой калып, кайсы Жапан компаниясы бизде иштеп атат, билесизби десе, дээрлик эч ким оозуна айта албайт да, ошол ким экенин айта албайт. Келсе да бир майда чакан компаниялар болушу мүмкүн да. Бул деген нерсе аябай көп нерсени айтып атат да. Демек, биздин потенциал колдонулбай туруптур депчи. Бирок ошол эле учурда Кыргызга окшогон, мисалы Моңгол деген республика бар, Монголия деген. Монголияда ошол эле Жапан компаниясы мисалы бүгүн 700-дүн тегереги дейт деп айтылып атат да. Эми салыштырып көрөңүз. 5 эмес, 50 да эмес, 500 дагы эмес, 700 болуп атат. Демек, бул жерде биз бир нече мүмкүнчүлүктөрдү иштешибиз керек. Демек, биздин дипломатиялык каналдар активдүү иштеш керек. Демек, биздин саясий диалог жакшы жүрүш керек ал өлкөлөр менен, ачык болуп, биз аларга жүзүздү көрсөтүп, биздин дипломатиялык каналдар алар менен жапон тилинде сүйлөшүп, максималдуу ошолордун бизнес чөйрөсүн бул жака алып келип, тааныштырып дегендейчи. Анан үчүнчү маселе бул биздин ишкердик чөйрөдөгү да проблема бар деп айтып атат да. Ошол азыр мен айтып кеткен Ротобо уюмунда айтат, кыргыз компаниялары мисалы кызматташалы деп бизге айрымдары бирөөлөр аркылуу айттырат дейт да. Кызматташуу деп эмнени түшүнүп атасыңар дегенде, бизде көбүнчө спонсорлукту түшүнөт дейт да. Бизге спонсор болуп берсең, мынтип берсек, могу ишибизди кылып алабыз деп айтат дейт да. Негизи спонсорлук бул эки тарап, биз 70% чыгарабыз, силер 30% же 50-50 чыгарып, могу ишти кылып кирешени тең бөлөбүз десе, бул кызматташтык деп айтылат да негизинен. Бирок бизде 100% эле силер акчаңарды алып келгиле, моуну жасагыла, анан биз ошол жерге кызматкер бололу деп айтат дейт да. Бул кызматташуу эмес деп айтат биринчиси. Экинчиси, эгер кызматташуу деп айткан күндө дагы дейт, эгер 20%-ин биз алалы деген күндө дагы, мындай vision деген түшүнүк болот дейт. Биз могу чөйрөдө могу менен иштеп ушул күнгө чейин тарыхыбыз бар. Ошол жактан бизге технологиялык мүмкүнчүлүктөрүбүз чектелип атат. Силер жардам бергиле дей тургандай дагы мындай конкреттүү сунуштарды укпайбыз дейт. Анан англис тилде профиль биздин ишканалардын, ишкерлердин өзүнүн кылып жүргөн бизнеси тууралуу англис тилинде
дээрлик мындай веб-сайты же хоум-пейдждери жок дейт да. Биз ошолорду изилдеп көрөлү. Булар качантан бери ушул чөйрөдө окат кылган неме экен деп таанышалы десек, эч кандай информация жок дейт. Ошон үчүн жапондор өзү эле башынан эле Кыргыз Республикасы өзү каерде экенин билбейт эле дейт. Компания жөнүндө тем более бизде информация жок дейт да. Ошого профилдерди алып мындай дүйнөлүк стандартта мындай ойлонуп, ошондой профиль даярдап, ошондой стилде, манерада иш кылса бизге, мындай биз Жапон чөйрөсүнө мындай кыргыз компаниялар бар экен, бул жакта иштегиле деп биз тааныштырат элек деп ошондой айтышты да. Сиз айтып бериңизчи, мисалы Жапон өлкөсү кайсы багытта алдыга кетип жатат? Биздин ишкерлер жеке ошо бизнес мисалы кайсы мүмкүнчүлүгүн пайдаланышыбыз керек? Жапон менен менин оюмча азыр эки багыт ушул учурда 2-3 багыт мындай актуалдуу деп ойлойм да. Биринчиси бул IT тармагы. Азыр Жапон дүйнөсү өзгөчө мына ковидте булар отуруп калып, эч жака чыкпай, адамдар менен сүйлөшпөй, Жапондо акыркы мезгилде билесиңер, IT программалар аябай көп сатылыптыр. Мисалы, оюндар, үйдө отуруп алып жасай турган, ар түрлүүчү, мисалы, бул IT тармагы да. Ошого бул жаатта мисалы, ошол азыр эле мен айтып кеткен Майда мырза дагы аябай катуу аракет кылып, мына азыр биринчи партиясы жакында IT кызматкерлери Жапонго кетип атышат да. Мындай тааныштырып, биз Майда мырза менен башында бир сүйлөшкөндө сөз болгон, бир кыргыздын бир 200дөй айтысын Жапонго апарып келсек депчи. Жапондагы IT компанияларга тааныштырып, мисалы программаңардын кайсы бир бөлүгүн заказын бизге бергиле. Майда программалар болсо, мисалы $100,000, $200,000 программаны 3 айла жасап бере турган программаларды бизге бергиле, кыргыздар ушу Бишкекте отуруп алып эле ошол программаларды жасасын. Анан жапондор заказын аткара берсин депчи. Булар көбүнчө Индия менен иштеп атканында бүгүнкү күндө. Бирок Индия менен иштегенде кичине чаржайтыраак иштейт экен деп айтышат да. Ошого биз кыргыздар салыштырмалуу мындай пайдалансак болот деп мындай тартип болот депчи. Ошого бул жааттан кетсе болот. Экинчиси бул ошо айыл чарба продукциясы, азыр мен айткан балды мындай астейдил изилдеп чындап эле ушуну мындай чоң көлөмгө чыга турганга чыкса болот да. Анан үчүнчүсү баягы мен айтып кеткен Хоккайдо. Хоккайдо мисалы сулуу өлкө, суук, биз менен эле бир экен да, бирок кары аябай көп жаайт, 2 метрге чейин. Бизде кар жаабай эле баратпайбы? Ага карабастан мисалы Хоккайдодо күрүч өстүрсө болот да. Ошол сыяктуу анан Хоккайдонун сүтү укмуш сапаттуу деп каралат да бүгүнкү күндө айыл чарба продукциясы. Ошого оюмча биздин айыл чарбага басым болуп аткан ишкерлерби, биздин министрликпи негизи ошо Хоккайдо менен да биздин потенциалды карап. Кайсы облус кызматташса туура келмек биздин мисалы? Бизгеби, мисалы күрүш жагынан алганда балким ошол эле Баткенди айтсак болот, ошол эле Сузакты айтсак болот, ошо учук деп коет, мисалы Каракулжа менен өзгөнү айтса болот, күрүч бышырган жерлердичи. Ошого күрүчтү алсак да, эгер сүт өндүрүү жагынан алып караганда оюмча бул бардык жерде Таласты деле алсак болот, мисалы мен билем Таласта канча сүт завод бар экенин, баягы немелерди, сыр, чиз, быштакты экспорт кылып жүрүшөт. Ал могу Бишкектин тегерегинде деле чүйдө деле толтура турабы? Ал ошол эле ошол Ош тарапта деле толтура, Жалал Абадты айтсак болот, Нарынды айтсак болот, Көлдү айтсак болот. Ошого мүмкүнчүлүк бул жактан бар. Анан дагы арине акыркысы бул оюмча туризм деп ойлойм. Жапонда азыр билесиз карылар аябай көбөйүп, пенсионерлер аябай көбөйгөн. Дүйнөдөгү эң көп саякатчылар булар Жапондун пенсионерлери. Жапондун пенсионерлеринин ушу 1%-ин алып келип алышыбыз керек да биз. Бизде азыр такыр жокпу Жапондан келген туристтер? Булар ковидтен чыкпай калышты. Мына 2 жылдан бери такыр чыкпай калды. Оюмча алгачкылардан болуп, кийинки жылы келе баштайт деп ойлойм. Бирок массалык түрдө эмдиги жылды келбейт деп ойлойм. 24-дөөн баштап көп келет да. Мисалы бул жааттан алганда Жапонда белгилүү бир HIS деген тур компания бар мисалы. Булар айтты, Ташкентке өздөрүнүн мейманканасын куруп атышыптыр мисалы. Өзбекстандын потенциалын көрүпчү.
Üstüne özgöчө азыр Мирзиеевдин учурунда Өзбекстанга мындай аябай ачык саясат жүргүзүп атат да экономикалык жактан. Ошого алар ошол жакка кетип атат. Биз азыр мүмкүнчүлүктү ошол жерден кармап калышыбыз керек деп ойлойм. Анан баягы ротобо жөнүндө сөз кылганда дагы бир жакшы жаңылык болду, бирок бул айтты, азыр санкциялардан улам Орусияга болгон дүйнө жүзүндө. Жапанда немеден Орусиядан азыр Жапандын бир 8-9 компаниясы чыгып кетип атат дейт да, чоң компанияларычы. Азыр ошолордун айрымдары Борбор Азияга передислокация, мындай кайрадан ушу жака эле иштесекпи деп ойлонуп атат дейт. Ошол потенциалды биз азыр кармап калышыбыз керекпи деп ойлойм да. Ошонун 1-2 компанияны деле Бишкекке отургузуп алсак, Бишкекке болобу, кайсы жер, Кыргыз Республикасына дейли. Бул да жакшы мүмкүнчүлүк болмок да. Жаңы жумуш ордулары пайда болмок, салыктар төлөнмөлөк деген, анан жапон стилде, манерада иш кылган кыргыздардын саны көбөйөт эле деген жактанчы. Ошого мага азырынча ушундай ойлор келип атат. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдү айтып кетип жатасыз. Мисалы ушундай тармактарда кызматташса болот деп, анан биздин ошол бийлик дейлик кандай ошону канчалык көрүп, ошону билип жатышат, кызматташууга канчалык кызыктар болуп жатышат бул өлкө менен? Эми азыр кандай десем, бизде азыр элчилик Жапанда азыр кыргыз элчиси бар бизде, иштеген 18 жыл болду элчиликтин иштегенинечи. Оюмча азыр кийинки элчи кандай киши барат, ал кайсы августтан бери бош турат мисалы. Азыр жаңы элчи кайсы тармакты прерогатива деп карайт, анын кандай программасы бар, Кыргыз-Жапан кызматташуусу тууралуучу, кандай көрөнгөсү бар, бул ушуга да көп көз каранды болот да. Анан экинчиси, жапандар азыр эми бизде жаңы бийлик келгенден кийин карап турат. Билесиңер, 2020 жылы негизи Сооронбай Жээнбековдун визити каралып аткан Жапангачы. Анан ковидтен кийин көп визиттер токтоп калды да биздин расмийчи. Ошого оюмча азыркы Тышкы иштер министрлиги, президенттин аппаратынын кеңешчилери оюмча президент мырзага азыр жакшы кеңеш берсе болот. Кийинки жылда расмий визитти Жапанга кылыңыз депчи. Бул дагы мындайча айтканда Жапанга болгон биздин симпатияны, биздин кол сунуп атканыбызды, биз силер менен кызматташабыз деген белгини мындай көрсөтмөк дагы. Жапандан келечекте дагы жардам алсак болот. Мындайча айтканда кызматташууну да тереңдеп кетсек болот да. Ошон үчүн жапандар азырынча бизге мамилеси жакшы, мурдагыдай эле. Бирок бир нерсени күтүп аткандай да, мындай бизденчи. Саясий деңгээлде? Саясий деңгээлде жапандар негизи бизден ушундай бир нерсени күтүп аткандай да. Бизге мурдагыдай болуп, мындай азыр өзү айтып кеткендей потенциалы 2% деп атабыз. Ушуну көбүрөөк өнүктүрүш үчүн бизге азыр мындай профессионал, кандай десем, ишти билген, профессионалдык деңгээлде биз кийинки тепкичке өнүгүп, кызматташуунун жаңы этабына чыксак деген нерсени өздөрү да карап тургандай да, күтүпчү. Ошого мындайча айтканда, эми Жапан өтө чоң өлкө болгон үчүн булардын соодасы негизи дүйнө жүзү өзгөчө Европа, Америка менен да, Кытай менен болуп атат акыркы мезгилде. Билесиңер, Кытай менен Жапандын 1 жылдык соода алакасы бир $400 миллиард тегерегине жетет, билесиз да. Америка менен айтпай эле коелу, триллиондоп кетет. Ошон үчүн биз жаңы тепкичке чыгышыбыз керекпи деп ойлойм да, Жапан мененчи. Мындан ары дагы тереңдетип, жок дегенде кийинки 3-4 жылда Жапандан бир жок дегенде 2 компания дагы келе тургандай кылыпчы, бизге инвестор болупчу. Анан жакшы да жаңылыктар бар экен. Кыргыз ишкерлери тууралуу Жапонияда иш кылып атканчы. Ал жерде дагы бир нече кыргыз ишкер балдар менен да жолугуу болду баса. Алар дагы жөн турбай ал жерде бир $400 миң компанияларды сатып алышып, ошол жерге бир бул жактан 15 шакты кыргыз ишкер балдарды, мындай балдарды кызматкер кылып алып барып, иштеп, мындайча айтканда Кыргыз-Жапан соодасынын тереңдешине да салым кошуп аткандар бар да, Кыргыз өлкөсүнүн экономикасына салым кошуп аткан жигиттер бир топ экен дагы. Мен билгенден ал жерде Жапанда бир чоң эле компаниялардын
мындай аткаруучу директор болуп калган кыргыз кыздар бар керек болсочу, азыр эркектер эле эмес. Өзүнүн менчик компаниясын ачкандагы мен 2-3 кыргыз компанияны мына билип калдым. Аябай мындай аракет кылып иштеп атышат да. Бул дагы жакшы нерсе. Оюмча буларга дагы биз стимул берип, негизи кыргыз өкмөтү ошол Жапанда ишкерлик кылып аткан кыргыз жамааты менен, кыргыз коомчулугу менен дагы жакшы мындай тыгызыраак иштеп, аларга стимул берип, мындай жок дегенде бир жылда бир жолу, жок дегенде мактоо татырлык сөздөр, жылуу сөздөрүн айтып турса дагы, жок дегенде аларга мындан дагы күч боло эле деп ойлойм. Анан маданий алака боюнча да, мисалы, ал жакта билим алып, окуп, ушул билим тармагында жүргөн кыргызстандыктар дагы көппү? Мен азыр айткандай, эми негизгиси азыр көпчүлүгү бул ЖДСтин программасы менен кетип атат, мамлекет кызматкерлери, туурабы, билесиздер. Жапан өкмөтү ар бир кыргыз атуулуна бир муну 2 жыл, 2,5 жыл окуп атышпайбы? Бул жолду 100-200 миң доллар кетирип атат да ар бир балагачы. Анын жол киресине, анын стипендиясына, анын окуу акысын төлөгөнгөчү. Ошого андан сырткары өздөрү университеттерге окууга кирип, ошол жерде отурукташып, мындай мугалим болуп калгандагы кыргыз биздин атуулдар бар, айтсак, азыр эле мен айтып кеткен Мирлан мырза, мисалы, Хоккайдо, түндүк Хоккайдо университетинде. Андан сырткары дагы берки Хоншуда, Токионун тегеректеринде, ошо Кансай тарапта, ошо негизи мындай илимий чөйрөдө иштеп жүргөндөр да бар. Менчик мектептерде иштеп жүргөндөр бар. Ошого оюмча азыр Жапанга дагы окууга мына азыр ковид бүтүп атат. Октябрдын 16-сынан 11-нен баштап буларга мындай ачылып атат да кеңирич. Ошого окууга кызыгып окуйт элем дегендер болсо, ошол эле мен айтайын, Васеда университети, мен профессорлар менен жолукканда, эгер кыргыз тараптан окуучулар келип кызыктар болсо, мага айрылгыла деген учурлар болду да. Ал ошол эле Мирлан сенсейдин астына барса болот. Мен азыр айтып кеткендей Киото университетинде азыр баягы Обия сенсейдин алдына барып окуса болот. Ушундай түздөн-түз профессорлор менен кат жазышып, илимий чөйрөдө дагы мындай карьерасын уласа болот деп ойлойм да көбүнө. Анан жана элчилик боюнча сөз кылып кеттик. Сизде ушул социалдык тармактын көпчүлүк колдонуучулары Японияга элчи болушуңузду сунуштап, ушундай тилектерин айтып келишет да. Анан бул кызмат сунушталып калса, сизге иштеп бересизби? Анан негизи эле Японияга элчи боло турган киши кандай сапаттарга ээ болуш керек, эмнелерди билиши керек? Рахмат бул суроого. Эми негизи мындай болуп калды да булчу. Ооба, сөздүн ачык сөз эми негизи бийлик тарапка жандап жүргөн айрым кишилерден сунуш болду, сөздүн ачыгы. Айрым кишилерден сунуш болду. Алар оюмча аракетин да кылып көрдү окшойт. Балким да көрүп аткандыр, мен билбейм, бирок сунуш болду чынында. Эми анын бул сунушту кандай кабыл алып, мен кандидатурамды дайындайбы, дайындабайбы, бул мага көз каранды эмес нерсе да. Ошон үчүн бул жөнүндө мен эч нерсе айта албайм бул жагынан. Бирок кыргыз элчи, Жапанда бара турган элчи кандай болуш керек эле дегенде, эми буга чейин биз 18 жылда бир нече элчилерди көрдүк да Жапанда. Сөздүн ачыгы, кээ бир учурда жакшы кишилер бар чындап эле. Жапанга барган, элчи болуп барган кишилердин дээрлик баары менен эле сүйлөшсөң жакшы кишилер. Баары эле адамгерчиликтүү, кичпейил, баары эле билими бар, дипломдору бар, чындап эле. Мындай жер көргөн кишилер чындап эле, мындай талаадан эле барып калган кишилер жок да. Бирок бул жетишсиз да, сөздүн ачыгы. Негизи Жапандын спецификасы таптакыр башкача да. Ал жер таптакыр башкача. Жапан бул башкача дүйнө. Бул дүйнөдөгү 3-чү экономика. Бул 2-чи экономика болчу. Кытайдан кийин эле жакында эле Кытай өтүп кетти да.
бул жака негизинен жапон тилди сөзсүз билген киши болуш керек. Жапандын менталитетин билиш керек. Жапандын ар түрлүү чөйрөсүндө тамыры бар, алар менен алака түзүп жүргөн, жапанды ичинен билген кишилер болуш керек да. Жапандар менен көбүнчө эле жапончо сүйлөгөн да элчилер болду, бирок сүйлөгөн учурда негизи жапондар менен инглисче сүйлөшсөң, алар ошондойбу деп мындай кичпейил болуп эле сүйлөшүп коет, бирок жүрөгүн ачып бербейт. Жапондун ишенимине кириш үчүн 2 жыл убакыт кетет, сөзүн ачып. Ошондой. Алар менен бат эле кучакташып ишенип кете албайсың да. Бирок алар арине мындай жылмайып, кичпейилдик кылып дей берет, бирок чын ишенимге кириш үчүн жок дегенде 2 жыл кетет. Ал үчүн сен жапон тилде сүйлөшүң керек. Алар менен тең ошолордун түшүнчө өрү алышың керек. Сен ошолордун тарыхын билишиң керек. Алардын спецификасын билишиң керек. Ошон үчүн Жапонго негизинен профессионал элчи барыш керек деп ойлойм да. Мисалы Орусияга мындай бир салмактуу, мындай бир саясий башка бир чечимдер менен кетсе болот, бирок Жапонго окшогон өлкөгө, Кытай мисалы, ошого окшогон өлкөлөргө, Америкабы дейбиз, буга спецификасы башкачараак да бул өлкөлөрдүн. Ошон үчүн бул өлкөнү иштен билген, ошол элдин тилин сүйлөй алган, ошол өлкөнүн элинин ишкерлери менен бардыгы менен ичинен сүйлөшө алган аябай мындай профессионал киши керек деп ойлойм да. Ошого менин оюмча ушундай деп ойлойм. Ушул Жапон элинин жүрүм туруму боюнча, мисалы жалпы адамзатка тийиштүү болгон жүрүм турум эрежелери боюнча, ушул Жапон эли көпчүлүккө үлгү болуп келген, угуп китептерден окуп жүрөбүз, көрүп жүрөбүз. Сиз өзүңүз ушул жакта жашап көрдүңүз, ошол көрүп келген адамга катары айтып берсеңиз, мисалы эң жөнөкөй эле ушул жүрүм турум эрежелери боюнча кандай алардан үлгү алсак болот, эмнеси менен айырмаланышат? Эми мага чейин деле жүздөгөн киши айтса керек, Жапонду өздөрү деле элестетсе керек, бирок мен көп айта элек дагы бир нерсени айтайынчы. Ошого көңүл бурайын. Жапонда негизи кишини узаткан аябай жакшы укмуш узатышат да. Мындай адамдын карааны көрүнбөй калгыча кетпей карап турат сени. Жүгүнүп узатыпчы. Биз болтур деп эле таркап кетебиз го. Жапонда андай эмес. Бул илгери мен кендо менен машыгып жүргөндө агайым үйүнө барат элем да, машыкканы залга барып, анан агай мени итекөө узатып чыгып калат эле. Мен станцияга кеткенде мен көрүнбөй калганча кетпей тура берчү да. Таң калат элем, бул неге деп агайым. Анан көрсө ушинтип мээримин берип, адамга болгон мамилеси экен да бул. Анан кийинчерээк муну мисалы дагы байкадым. Бул жерде Караколдо мисалы Юка деген биз мисалы менин инимин келинчеги Жапонда. Ал да коноктор келсе көрүнбөй калгыча тура берет экен да. Анан кээ биркилер ошого деп суктанышат экен да, ушундай деп. Анан бул жолу дагы барганымда, ошо мен барганда жанымда эскорт кошо жүрдү да, сопровождающий бирөөчү. Ал дагы аэропорттон мен уже ичине кирип, немелерден текшерүүлөрдөн өтүп көрүнбөй калгыча урантып турду да, кетпейчи. Андан сырткары деле ошо барганымда кайсы жерге барсам деле ошо жолугушуулар болду да. Ошо мен көрүнбөй калгыча бардык эле мынтип турушат да, кетпейчи. Бул ошо Жапондан үйрөнө турган нерсе. Негизи адамга мамиле кылганда ошондой кичпейилдикти, ушундай мындай берилип, мен сизге көңүлүмдү буруп атам деп. Ушундай телефон карамай Жапонда такыр жок да. Эки адам сүйлөшүп отурса бизде телефон чукуп мынтей берет. Бул аябай мындай кандай десем, бул бейчаки, бул аябай бул аябай тарбиясыздыктын белгиси деп каралат да, телефон караганчы мисалы. Сен бирөө менен сүйлөшүп атканда атайын убактысын бөлүп келип аткандан кийин. Ошо окшогон нерселер, майда нерселер, бирок майда эмес бул чынында. Биз майда деп ойлойбуз, бирок ошо окшогон нерселер өтө маанилүү, адамдардын мамилесин, адамдардын баягындай жылуулугун, адамдардын ысыктыгын ушул жерден байкасак болот да. Бизди күндө адам катары көрсөткөн нерселер болот атпайбы булар? Бул ошондой нерсе. Анан эми арине бул сөзсүз учурашуу маданияты аябай катуу өнүккөн. Жапонда жаш балалардан баштап үйрөтөт.
катуу учурашып кутмандаң деп үйгө кирип баратканда, сырт үйдөн келгенде, үйдөн чыгып кетип атканда барып келем деп айтып кетишет. Келгенде келдим дейт. Бардыгы балдары үйдө, атасы жумуштан келген болсо, атасы, апасы баары кайтып келдиңиз деп ошентип баары айтат. Атабыз да мен келдим деп айтат. Ошол сыяктуу мындай учурашуу маданияты сөзсүз бардык жерде бирине бири мындай көргөндө саламатсызбы деп үнүн катуу айтып, мындай бири-бирине жылуу мамиле кылып турат да. Бул нерсе айтылы элек жактары болсо керек. Башка нерселерди мен айтып берсем азыр бул мындай түгөнбөйт. Убактыбыз дагы соңуна келип калды. Кыскача кошумчаңыз болсо сапарыңыз боюнча. Сапарым ошол негизинен ошо Жапан өкмөтүнө, Жапан Кыргыз Республикасында Жапан элчилигине, Майда мырзаларга бардыгына ошо ыраазычылыгымды билдирем да. Ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп берип, кайрадан дагы болсо ошол биздин Жапан менен мамиленин проблемалары кайсы жерде, мүмкүнчүлүктөрү кайсы жерде, жакшы жактары кайсы жерде, эмне кылыш керек мындан ары дагы кайсы жаатта ким эмне кыла алат деген сыяктуу суроолорду мындай бир сыйра терең дагы бир ойлонуп чыкканга мүмкүнчүлүк болду да. Ошон үчүн биз Кыргыз Жапан алакаларына биз дагы мындан ары көңүл буруп, аракетибизди кылып, азыркы ушул колдонулуп аткан 2% потенциалды биз жок дегенде бир 10%ке чыгарсак деген менин кыялдарым бар, ойлорум бар. Ушул жаатта иштейбиз го деп ойлойм дагы. Чоң рахмат сизге. Бүгүнкү программабызга бөлүнгөн убакыт соңуна келди. Бүгүнкү уктурууда биз Кыргызстан менен Жапан өлкөсүнүн кызматташтыгы кантип өнүктүрүү керек аны ушул теманын айланасында сөз кылдык. Суроолорубузга саясатталдоочу Сейтик Качкынбай жооп берди. Рахмат убакыт бөлүп келип бергениңизге. Угарман жана көрөрман, эфирдин кайталоосун Маралдын Facebook'тагы баракчасынан көрө аласыз. Саясат, экономика, маданият. Бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап, күн чабыт.